Ассалаумалейкум достор. Автоунаанын көзү, фарасы кечинде жакшы айдаганга жардам берет, коопсуз айдаганга жардам берет. Мына ушул фара жөнүндө айтып берем. Негизи эле автоунаанын фарасына кандай көңүл буруш керек, кандай уход кылыш керек. Мына биринчи эле белгилерин айтып берейин. Биринчиден, лампочка тандаганда, мисалы, сиз машинаңыз кандай машина экени өтө маанилүү эмес, бирок ар бир машинанын өзүнүн лампочкасынын ваты бар. Эгерде галогеновый лампочка салсаңар, ближний 55, дальний 60 ватт заводской салынып келет. Эгер андан чоң ватт сала турган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө усилитель коюш керек. Усилитель салбай салып койсоңуз, анда штекерлер эрийт, же болбосо кнопкаларыңыз эрип кетет. Ошол себептен өзүнүн ватын коюш керек. Өзүнүн ватын койгонуңузда жарыгы начар болсо, анда уже ичиндеги отражениядан болот дагы, отраженияны же реставрация кылыш керек, же болбосо башка линза же болбосо дагы ошондой бир маселесин издеш керек. Эми бул лампочка боюнча 3 түрдүү лампочка кездешет: галогеновый, ксеноновый, анан азыр популярный болуп аткан LED. Анан эми кайсы бирин сунуштайсың десе, негизи эле азыр эгер машинаңыз эски болсо, анын отражениясы негизи 10 жылга гарантия берилет. 10 жылдан кийин уже отражение жарабайт. Фаранын өзү кымбат болгон үчүн мен айтат элем, эски машиналарга азыр линза койгон арзан. Эгер машинаңыз заводской ксенон болсо, анга дагы линза койгон арзан. Ал эми уже LED турган болсо, эгер ошол дагы начар болуп аткан болсо, аны уже жаңы оригинал LEDке алмаштырсаңыз болот. Жаңы фара койсом кандай болот дегендерге, жаңы фара эгер арзан болсо, жаңы фара коюп койсоңуз, жарыгы жакшы болсо, ал албетте жакшы. Эгер жаңы фара арзан, бирок жарыгы начар болсо, бирок көркү аябай жакшы. Анда жаңы фараны коюп, ошонун ичине жаңы линза болгондо дагы баасы өтө арзан эмес, мындай сапаты жакшы линза коюп алсаңыз, ошо менен фаранын маселеси чечилет. Эми фара кандай учурда бузулат? Биринчиден, убакыт өткөн сайын бул пластик болгондуктан бунун эң бетки катмары күйөт. Ошону менен бунун өңү мындай прозрачный эмес, балким бозоруп, тозоруп, өзүнүн көркү да жоголот, жарыктыкты да сыртка чыгарбай, ошентип начар болуп калат. Бул биринчи белгиси. Экинчиси, кандайдыр бир кичинекей ДТП болсоңуз, фаранын бир жери бир аз сынып калса, бир аз эле суу кирип же мойкада тердеп жүргөн болсо, ошол дагы фаранын ичиндеги бул хромдорду, мына жалтырактарын көчүрүп, сырын фаранын тез бузулушуна алып келет. Азыркы акыркы заманбап машиналардын фарасы LED линза же болбосо микроэлектроника менен тактап айтканда, ичинде вольтту кичинекей лампочканын, ошол себептен атайын блок питаниялар коюлган. Ал болсо фаранын эң төмөн жагында жайгашат дагы. Ичи тердеп же ичинде кандайдыр бир суу пайда боло турган болсо, ошол биринчи платага тиет. Бул дегени уже сиз фаранын ичиндеги лампочканы алмаштыра албайсыз, себеби ал лампочка одноразовый болот. Фара менен чоң алмаштырышка туура келет. Ошол үчүн жаңы фараларда эгер бир аз эле суу кирген болсо, дароо аны устага кайрылып, сынган жерин оңдотуп, жаматып, суу кирбей турган кылып жасатып алыңыздар. Бул өтө маанилүү. Себеби жаңы автоунаалардын фарасы орточо бир $500 нары турат. Кымбаттар балки $1000 турган фаралар да болот. Ошон үчүн бул деген жаңы дегенде кандай? Жылы примерно 2017-тен жогору болгон фаралар көбүнчө эле микроэлектроника менен жана акылдуу фара менен болот. Акылдуу фара жана микроэлектроника менен жайгашкан фаралар аябай кымбат болот. Эски унаалардын деле фарасын машина сатып алдыңыз, менден как устадан сунуш, жаңы машина сатып алдыңыз, мен айтат элем, моторуңуз жакшы, коробкаңыз жакшы, бардыгын караткансыз, андан кийин эле эң маанилүү фараны оңдотуп алыңыз. Эмне үчүн? Кечинде айдаганда жол жакшы көрүнбөсө, бизде эмне көп, жолдо эмне көп, жылкы көп, малжан көп, кокустан эле чыга кала турган болсо, анын дагы өзүңүзгө дагы кооптуу. Ошол себептен биринчи орунда бул машинанын көзү, фараны жакшылап жасатып алыңыздар. Эми фараны кимге жасатасыз, канча сомго, ал өтө деле маанилүү эмес.
Эгер акчаңыз аз болуп аткан болсо, эң экономичный вариантта дагы усилить этип койсо болот. Акчаңыз жетиштүү болсо, эң эле сапаттуусунан коюп койсоңуз, бул сизге 1 жыл, 2 жыл, балким 3-4 жылга чейин жакшы иштеп берет. Бизде анан азыркы жаңы чыгып аткан линзалар бул баягы встречный келип аткан көздүн албайт, аябай жакшы чыгарып атышат. Эми ал жерде түрлөрү аябай көп. Мен мындай тактап бир модельди айта албайм, себеби ал жерде 10дон 15тен дагы ашык моделдер бар. Мен айтат элем, бардык линзаларды жандырып, жарыгын бири-бирине салыштырып, кайсынын гарантиясы көп убакытка болсо, ошону салыңыздар, күйүп калса дагы бекерге алмаштырып берет, сиздин чөнтөгүңүзгө пайда. Анан көбүнчө эле баягы фаранын ичине кээ бирки тюнингди жакшы көргөн балдар ангелдерди салат, каштарды салат. Мен айтат элем, ал нерселердин өмүрү өтө узун болбойт. Негизи иштеши жакшы эле болот, көркү жакшы болот, маселе жок. Бирок мындай кээ бирки сапатсыз ангелдер же болбосо гибкий ангелдер негизи көпкө барбайт дагы. Сиз салганыңыз менен бир жагы күйүп, экинчи жагы күйбөй калса, аны экинчи жагын окшош кылыш үчүн кайра ачып жаңылаш керек, же болбосо экинчи жагын өчүрүш керек болот дагы. Анга сиз мындай ашыкча эле акча короткон болуп каласыз. Ошол себептен главный линзаны, анан өзүнүн штатный подфарниги жанып атабы, ошонго эле көңүл буруңуз. Ошону менен мен ойлойм, фаранын маселеси чечилет. Андыктан кандайдыр бир кемчиликтер калып кеткен болсо, комменттерге жазып толуктайбыз, билбегендер үйрөнүп алсын. Машинанын, автоунаанын фарасына уход кылганды баарыбыз үйрөнүп алайлы. Бул деген аябай маанилүү. Видео пайдалуу болгон болсо, бөлүшүп коебуз, ой пикир жазабыз. Баарыңарды окуйбуз. Ассаламу алейкум.